Балыкчы шаарынын быйылкы жылга белгиленген жол оңдоо иштери жылдагыдай июль-август айларында башталбай, март айында эле старт алган. Мындан улам Тоголок молдо жана Манас көчөлөрүндө асфальт төшөө жумуштары аяктап, инфра түзүмө калыбына келүүдө. Ал эми Аскат Курмашев, Шабданбек Кунакунов, Жумгалбек Аманбаев көчөлөрүндө жумуш кызуу жүрүүдө. Эми бул көчөлөрдү чынын айта турган болсом, бул Тоголок молдо көчөсүн, андан кийинки Курмашев көчөсүн биз жергиликтүү бюджеттен жасап атабыз. Андан кийинки ошо Манас көчөсүн бул биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин фондунан жасап атабыз десек болот. Андан кийинки мына биздин узун 3 километрди түзгөн Кулакунов көчөсү бар. Бул эски аты ушу Комсомольский көчө. Ушу узун көчөлөрдөн ушул көчөбүз эле калды, жасала элек. Муну болсо биздин министр транспорт Тилек Кыдырмабаевич тарап жактан жакынкы арада башталганы турат. Шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Аскат Курмашев көчөсүндө мамлекеттик мекемелер, үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору жана базар жайгашкан. Кыймыл абдан көп болгондуктан жолдун четине автоунаа токтотуучу жайы, инфра түзүмү толук жаңырууда. Көлөмдүү жумуш болуп атат. Мунун ичинде жарыктандыруу бар. Эки жагында 2 метрден тротуарлар дагы проекти да каралган. Андан сырткары 0,5-ке 0,5 деп трубалары дагы бар. Кийинки жанагы суу өмелерге, коммуникацияларга каралган, гильзалар да каралган. Жалпысынан бул проект общий баягы бүт ыңгайлуу кылып каралып түзүлгөн проекти. Андан тышкары да кошумча жумуштар болуп кетти. Кошумча жумуштары буюрса кол кармоочу нерселердин баары бүттү. Жумуш толугу менен 70% бүттү деп койсок болот. Жакынкы арада асфальт жумуштары башталат буюрса. Эми Кудай буюрса жолдор балыкчынын ичинде келатат жакшы жасалып. Биз деле баягы бул мэрибизге абдан чоң рахмат, жасалып келатат. Эми мына буюрса боорукил жолубуз бүтсө, баягы тиги мэрибиз айткандай Кулакунов көчөсү дагы Кудай буюрса жасалат деп айтып атышат. Кудайга шүгүр. Эми биз ыраазыбыз, боорукил балыкчыбыз жакшы оңолуп келатат. Бул мындан кийинки боорукил кийинки көчө ошону жасатып берсе дагы Кудай күлүшүп койду. Анан мына Кулакунов жасалат деп атат, Кудай буюрса. Кудайга шүгүр. Балыкчы корумду долбооруна кирген балыкчынын ичиндеги Жумгалбек Аманбаев көчөсүндө жумуштар быйыл жанданды. Негизги жолдо асфальт төшөлгөнү менен ички жолдорго кетүүчү бурулуштар, тротуарлар, түнкү жарык жабдыктары быйыл гана коюлууда. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.